Асель Кадырбекова көрөрмандарына Range Rover унаасын белек кылат. Ырчы Асель Кадырбекова Instagram баракчасы аркылуу көрөрмандарынын бирине Range Rover жол тандабасы унаасын белек кылат. Тагыраагы ал баракчасы аркылуу кийип оюн ойнотуп, башкы байгеге жогорудагы айтылган унааны коет. Булак аргумент KG. Анжелика аварияга кабылдыбы? Ырчынын жообу. Ырчы алып баруучу Анжелика Кайратовна өзүнүн Instagram баракчасына YouTube каналдарына нааразы болгону тууралуу жазып чыкты. Кудай сактар, таң калып бүтпөйм, башым аман болсун апам айтмакчы. Азыр узун сапарга кыздар менен эс алууга жолго чыгып жатсам, тынчылыкпы, жакшыбы деп жазып башташты. Көрсө YouTube'дан Анжелика авария болду деген видео чыгыптыр. Көрүп таң калдым. Мындан 3 жыл мурун боомдон каза болуптур. Кыздар эмне болот деп жазышканы дагы эмне. Түз эфирден, радиодон, жаңылыктардан түрмөгө чейин жетиптир. Жардамчыларым түндө чалып бир сыйра үнүм угуп ыйлашкан. Демек өмүрүм узун болот. Бирөөнүн жамандыгын тилегенче өзүңдүн өмүрүң тиле. Эс алууга кеттик. Баары жакшы. Дуа кылып коюңуздар деп ырчайын билдирди. Булак аргумент KG. Жаңы жыл күнү журналист түз эфирге мас абалында чыкканбы? Коом, эки барагырын көтөрүп алып журналист болом деген жаштар Белоруссиянын журналистин көрүп эми ойлонор чыгар. Себеби журналисттик жашоо сиз элестеткендей поэзия же романтика эмес. Журналист болуу үчүн курчтук, тайманбас жүрөк, акча мой жүгүртүү керек. Ошол ысыкка калып, суука тоңго алып келген маалыматты элге жеткирүү да өзүнчө искусство. Мына ушул искусствону аткарууга аракет кылган СТФ телеканалынын журналисти Елена Козлова 1-январь күнү түз эфирге чыгып, сөздөрдү туура эмес айтып, мукактанып, айтор кыйналып алып барган. Бир убакта таптакыр эле сүйлөбөй коюп, андан кийин сөзүн улаган. Мына ушул эфирде социалдык тармактарда чоң талкууга түшүп жаткан кези соц тармак колдонуучуларынын көбү аны эфир учурунда мас болуп, аягында жыгылып кала жаздагандай эле көрүнгөнүн айтып чыгышкан. Кээ бир колдонуучулар түз эфир учурунда Козлова ооруп же жоңгана толкунданып кеткен деп божомолдошкон. Ал эми кийинчерээк түз эфир учурунда журналист өзүн жаман сезгени маалым болду. СТФ телеканалынын кызматкери Воронка Гришкова Facebook баракчасына Козлова өзүн начар сезгендиктен эфирге ушундай абалда чыкканын жазган. Бул өзгөчө кырдаал, мындай учур дайыма боло бербейт. Түз эфирге Козлова биринчи жолу чыкты. Толкундангандан кан басымы көтөрүлүп кеткен деп жазган Гришкова. Анын айтымында эфирден кийин журналист эсин жоготуп, тез жардам кызматын чакыртышкан. Азыркы учурда анын абалы жакшы. Булак Назар Ньюс KG.